эгерде мен шайласаңыздар, халыкты таза суу маселеси боюнча ошо менин мөөнөтүмдө толук камсыз кылабыз деп. Азыр мына 653 калктуу конуштун суусу мындай жок. Былтыр 45 айлыга мына суу жеткизилди. Эми алдыдагы 5 жылда 608 айылды биз таза суу менен камсыз кылыш керек. Анын үчүн бизге 34 миллиард сом керек. Бүгүнкү күнгө 27 миллиард сом финансы булактары аныкталган. Калганындагы финансылык институттар менен грант аркылуу көп мамлекеттер менен фонддор менен иштеп мына алып барып атабыз бул боюнча да. 5 жылда таза суу менен дагы бүт Кыргызстанды камсыз кылабыз. Эмне үчүн дегенде таза суусу жок, каяктагы ден соолук, каяктагы экономика, каяктагы туризм бул жөн эле сөз. Таза суу болгон жерде оор азаят. Таза суу болгон жерге турист келет. Таза суу болгон жерде экономика өсөт, ишканалар келет, инвестор келет. Ошон үчүн таза сууга биз абдан катуу көңүл бурабыз. Буну 5 жылдын ичинде аягына чыгарабыз.